Өтмөк курулуп жаткан аймак Ош Бишкек унаа жолунда жайгашкан. Ош шаарына кирүү үчүн негизги каттам. Курулушка байланыштуу аталган жол тилкеде көздөн бери унаа каттамдары убактылуу токтотулган болчу. Бул өз учурунда Ош Бишкек Баткен каттамдарынын жүрүүсүнө кыйынчылык чыраткан. Замир Баевич, бу жерде акыбал абдан начар экен, иштеген киши жок. Ош шаарына жаңыдан дайындалган Жеңишбек Токторбаев да алгачкы иш сапарын ушул курулуштун иш ыргагы менен таанышуудан баштаган. Иштин солгун жүрүп жаткандыгын сынга алып, аны күчтөнтүүгө тапшырма берген. Эки деңгээлдүү өтмөктүн азыр үстүндөгү балка 18 метрлик балкалардын коюлуп бүттү. Толугу менен баары 32си толук бүттү. Азыр ортосундагы бекемдөө иштерин аткарып жатабыз. Февралдын 10-унда өтмөктүн түбүн автоунаа жолго толугу менен ачып беребиз. Азыр асфальттын гана аба ырайына байланыштуу туруп калабыз. Үстүндөгү жумуштар аткарыла берет. Жол жүргүнчүлөргө, автоунааларга тоскоолдук жаралбайт. Иш аябай эле солгун жүрүп аткан. Мына акыркы күндөрү абдан тездик менен иштеп атканына баарыбыз кубанып турабыз. Эртерээк бүтсө эл жүдөбөй абдан кыйналды. Машина менен абдан тыгындабыз. Мына жөө адам деле абдан тыгында. Баткак кечип, шуну тездетип бүтүргөн абдан кубанып турабыз. Тезирээк бүтүп кетсе, жалпы эл үчүн жакшы болот эле. Эки деңгээлдүү өтмөктүн астыңкы деңгээли 10 февралда пайдаланууга берилет. Ал үчүн 50ге жакын жумушчу 10 ор техника күнү-түнү иштеп жатат. Өтмөктүн үстүнкү деңгээлинде курулуш иштери жүрө берет. Өтмөк толук жаз айында пайдаланууга берилет. Курулуштун жүрүшүндө 3 көчөнүн кесилишиндеги мыйзамсыз кызылсыздыкка чыгып кеткен объектилерди тазалоо иштери жүргөн. 20дан ашык имарат буздурулган. Курулуштун шарапаты менен саркынды суу, таза суу түтүктөрү алмаштыруу иштери жүргөн. Унаа жолго туш келген 2 каналдын ичи сыртындагы тазаланууда. Азыр эми ошо жолдорун иретке келтирип, лотокторду коюп, бордюрларды коюп, жолду тегиздеп, астындагы бүт жана Яккали каналын азыр биз полностью тазалап атабыз. Алардын плиталарын коюу иштери кетип атат. 10 февралга ачабыз деген ниеттебиз да. Өтмөк келишим боюнча өткөн жылдын ноябрь айында пайдаланууга берилмек. Аны куруу иши былтыркы жылдын жай айында башталган. Курулушка 270 миллион сом каражат бөлүнгөн. Өтмөктүн куруу муктаждыгы каладагы жол тыгынын чечүү болгон. Жаңылай Каныбек кызы, Нурдулет Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.